Ош мамлекеттик университетте Кыргызстандын тоолуу аймактарынын агрардык секторун өнүктүрүүдөгү салттар жана инновациялар аттуу эл аралык илимий практикалык симпозиум орун алды. Аталган симпозиумга Ош мунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган жамаат Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан жана Россиянын жогорку окуу жайларынан келген илимпоздор катышты. Жыйында атайын пленардык отурум уюштурулуп, ветеринария жана агрардык сектор боюнча талкуу уюштурулду. Бүгүнкү иш-чара негизи Ош мамлекеттик университеттин ичинде табиаттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинде ветеринардык медицина жана биотехнология, агрономия жана колдомо геодезия кафедралары уюштуруштат. Уюштурууга эл аралык деңгээлде болгондуктан бул Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан өкүлдөр келип катышып отурат. Катышуучулар 11-июлдан 18-июлга чейин лекцияларга катышып, өлкөнүн Ош жана Жалал Абад облустарындагы өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймактарында болуп, аймактарда ветеринария, экология багытында экспедиция жасашат. Экспедиция учурунда мал чарбачылыгынын кунардуулугун жогорулатуу, чөптүн экосистемасын абалын көзөмөлдөө жана изилдөө иштерин алып барышат. Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн негизинде жакшыртуу боюнча пландарды түзүү жана сунуштарды иштеп чыгуу пландаштырылган.